босогосуна така коюп коюптур да. Анан сурасак билбейм, кут кирет анан эми бул бир себеп чыгар, бир жакшылык чыгар деп. Себеп болуш үчүн да Алла таалам себеп кылыш керек да туугандар. Ушуну билели. Же врачтар айтат аныктап тактап, мына бул сага себеп, дары себеп, ошону да туура диагноз менен, туура рецепти менен. Мисалы Алла таалам себеп кылып койгон мына замзам сууну шыпа иче бериңиз, шыпа катары Алла тааламдан сурап, муну себеп деп. Кайсы нерсени шарият себеп деп койгон болсо, колдонуңуз ошону себеп деп. Шарият Алла таалам Куранда, сүннөттө себеп деп койбогон нерсени өзүңүз эле себеп деп, коросту союп, башын илип коюп, өзү себеп жакшылыкка деп, таканын илип коюп себеп, карама каршы нерсе. Кудай сактасын. Мына ушундай күмөндүү жагдайларды ширктин таркалышына, караңгылыктын орношуна, мусулман эле болуп ла илаха айтып, бирок буга каршы амалдарды жасашка, тетиринен каршы иштер жасашка бүт себептердин бири ушул илимден оолак болуу, окуяларга себептеринен, жана мурунку сабактарыбыз айткандай эң чоң себептерден бири тарыхта биринчи жолу болгону ушул өлүктөрдү урматтайбыз, сыйлайбыз деп отуруп, күмбөздөрдү куруп, эстеликтерди куруп, аны эстеп турабыз деп отуруп, акыры барып кийинки муун кимдерге сыйынып кетти? Аллахка сыйынды? Жок, өлүктөргө сыйынып кетти. Мурунку доордогу адамдар ага сыйынбаса дагы, себеби айткам, шайтандын деми узак туугандар, шайтандын планы узак. Мына бүгүн эле азгырып албай калса, бүтүп калбайт, эртеңкиге коет. Же 1 жылга коет планды, же 10 жылга коет, же бир кылымга коет. Сизди азгыра албаса, сиздин балдарыңызга коет. Мына ошон ба ширкке алып баруучу жолдордон оолак бол деген ошол. Мен ширк кылган жокмун го демес. Ширкке алып баруучу жолдор бар. Сиз түшүнсөңүз, бул нерсе ширкке болбойт деген, аны балаңыз түшүнбөй калат эртең. Башка кийинки урпагыңыз түшүнбөй калат максатын. Ошон үчүн жамандыкка алып баруучу жолдорду дагы кескендей эле, ширкке алып баруучу жолдорду да кескен шарият, токтоткон. Жанагы күмбөздөр, эстеликтер ошол Аллахтан башкага сыйынуучу бир атрибуттарга айланып калган тарыхта да. Ошол нерсе ким гарантия берет, ким айта алат аны? Кайрадан кайталанбайт, болбойт деп. Кайталанбай эле кайталанып атат бүгүнкү күндө деле. Мына Иранда көрүп атабыз, араб өлкөлөрүндө да бар бул нерсе. Күмбөздөргө урматтап, ошол жерге барып кой союп, алыстан жол артып келип түнөп, ошол жерден бир жакшылыкты сурап,